The London, BBC, саламатсыздарбы. Елер алчыны спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Атышуунун ортосунда калгандар. Пакистандагы Пуштун коомчулугу аскерлери аларга адилетсиз, мыйзамсыз мамиле кылганынан нааразы. Согуштан тынчтыкты карай. Ливандагы мурунку согушкерлер биригип, чырларды алдын алуу максатын койду. BBC-нин ажырымды жоюу аттуу түрмөгү. Кыргызстанда айлык аз доктурлар айласы кеткенде социалдык желеде флешмоб уюштурду. Жаш адистер болгону $100 айлык аларын билдиңиз беле? Согушкер топторго каршы чараларын баштаган Пакистан өкмөтү Афганистан чегарасына жакын уруулар турган аймактарга көңүл буруда. Бул өкмөт көптөн бери колу жетип көзөмөлүн орнута албаган аймак катары саналып келген. Аскерлер ийгиликтери тууралуу маалымдаганы менен көптөгөн пуштундар күнөөсүз чабуулга алынып, аскерлер тарабынан орой мамилеге кабылганын айтышууда. Каршылык акциясына чыккан кыймылдын башкы ураны бул эмне деген эркиндик? Январь айында Пуштун улутундагы жигит сотсуз өлүм жазасына тартылгандан кийин митинг башталды. Ал жаңылыш түрдө террорист деп айыпталган экен. Мындан улам Пакистандын армиясынын саясатына жана чалгындоо кызматтарына болгон нааразылык күчөдү. Жергиликтүүлөр армия менен согушкерлердин ортосунда кысымда калышканын айтууда. Бул адам сакалы жок жүрсөң, Талибандын бутасына каласың. Эгерде сакалчан жүрсөң, Пакистан армиясынын колуна түшөсүң деп түшүндүрдү. Пуштундарды коргоо кыймылы тынч маанайда өтүп жатат. Бирок кыймыл өлкөдө чуу жаратууда. Алар Пакистан армиясы экстремисттик топторду колдоп жатат деген доомат коюшууда. Өлкөдө армияга каршы ачык нааразылык акциялар мурда мындай деңгээлде болгон эмес. Кыймылдын лидери Пакистандын армиясы бир нече жыл бою экстремисттерди колдоп, эми пуштундарды террордук топторго тиешеси бар деп шектүү карашат деген пикирде. Биз террордук топторду колдогондор жоопкерчиликке тартылышы керек деп ойлойбуз. Бирок жөнөкөй тургундарды дагы жазаласа болбойт. Кыймылдын койгон негизги талаптарынын бири чалгындоо кызматтарынын кысымына кабылып, дайынсыз жоголгон адамдарды кайтарып берүү. Пакистан армиясы адам укуктары тебеленип жатат деген дооматтарды четке кагууда. Аймактагы мамлекеттик маалымат каражаттары нааразылык акцияларды чагылдырган жок. Жергиликтүү бийликтин кысымына карабастан, бул кыймыл күч алып жаткандай. Ливандагы кандуу жарандык согушта жиктелип кеткен топтун мурунку согушкерлери биригип, жакынкы чыгыштагы Чакан өлкөсүндө башталчу чырларды алдын алууну көздөйт. Тынчтык жокерлери аттуу топтун мүчөлөрү ар кандай динди тутунат. Ролдорду ойноо, семинарлар аркылуу алар башкаларды да согушка короткон чыгым маанисиз экенине ынандырууда. Христиан аттуунун баары биздин душманыбыз болчу. Мусулман аттуунун баары биздин душманыбыз болчу. Мындан 40 жыл илгери Антон менен Бадри бири-бирин өлтүрүүгө тийиш эле. Ливандагы жагдай ушундай болчу. 1975 жылы башталган жарандык согуш 15 жылга созулуп, христиандардын оңчул маанайдагы күчтөрү солчулдарга жана мусулмандарга каршы күрөштү. Өмүрүмдө биринчи жолу курал кармаганда 19 жашта болчумун. Көпчүлүк жаштардай эле мен дагы өзүмдү жана жамаатымды коргошум керек деп ойлодум. Христиандар алгач ирет бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып биригишти. Бул аймак ат кылоого алынганда эле баш байнек издеп, корголоп калчубуз. Ал эми мынау жерлерге курал жарактарыбызды катчубуз. Ал эми согушар алдында тигил жерге чогулар элек. Бадри Абу Диаб түбү мусулмандардан бөлүнүп чыккан, өзүн друздар деп атаган жамааттын өкүлү. Бул кишилер азыр тынчтык үчүн күрөшчүлөр тобунун мүчөлөрү. Алар согуштун башка салган кесепеттерин түшүндүрүү үчүн өз окуяларын айтып беришет. Согуш аяктагандан бери көп жыл өтсө дагы Ливандагы саясий абал туруктуу эмес. Жаштар бир күнү согуштун куралына айланып калышыбыз мүмкүн. Андыктан аларды алдын ала эскертүүгө аракет жасап жатабыз. Бир түндүн ичинде эле жагдай өзгөрүп кетпейт. Убакыт керек. Не эскиси бизде эрк бар, ниетибиз ак. Жөнгө салууну жолу табылат. Андыктан үмүтүбүз чоң. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары.
Армениянын премьер-министри Серж Саркисян кызматынан баш тартты. Ал 2 мөөнөткө президент болгондон кийин мыйзам боюнча кетип калбай, бийликте калууну көздөп, ката кетиргенин мойнуна алды. Учурдагы саясий кризисти чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок алардын бирине да кийлигишпейм деди ал. Бүгүн Ереванда бир нече күнгө созулган жүрүштөргө биринчи жолу 100 чамалуу куралы жок аскерлер кошулган. Түштүк Корея ушул аптада өтчү жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүнүн алдында Түндүк Корея менен чек арасында радио колонкалар аркылуу пропаганда жүргүзүүсүн токтотту. Түштүк Корея чек ара бойлой ондогон колонкаларды орнотуп, бардык жаңылыктарды анын ичинде кей-поп музыкасынан тартып, түндүктү сындаган баяндамаларды берип турган. Түндүк Кореядагы чек арада колонкаларын орнотуп, Сеул жана анын шериктерин сындап келет. Лондон шаарындагы Ыйык Мария бейтапканасында Кембридж герцогинясы аман-эсен көз жарып экинчи уулду болду. Бул анын 3-чү баласы. Ал трондун 5-чи мураскери жана королеванын 6-чы чөбөрөсү. Кенсингтон сарайы баланын аты учуру келгенде жарыяланарын билдирди. Кыргызстанда айлык акысы аз жаш врачтар коомдук желеде флешмоб уюштуруп, ал кызуу талкууга түштү. $100 тегерегинде акча алган жаш докторлор айлык акысынын квитанциясын интернетке жүктөп, элдин көңүлүн буруда. BBC флешмоб демилгечиси жаш докторлор бирикмесинин төрагасы Элзар Токтоназаров менен жолугуп келди. Менин атым Элзар, мен улуттук госпиталда кан тамыр хирург болуп иштегениме 5 жыл болду. Мурунку айда алган эмгек акы 4350 сом болуп чыкты. Бул өтө аз. Кыргызстан боюнча менин кесибимде иштеген дарыгерлердин саны 20га жакын эле. Өтө керектүү кесиптердин бири. Жана эң жаш 25 жашта, эң улуусу ошо 70 жашка жакындап калды. Бардыгынын эле ушул эмгек акысы өтө төмөн. Эң жакшы алат деген 15 000 сомго гана барат. Флешмобтун көтөрүп чыкканыбыздын негизги максаты бул элдин, калктын ушул маселеге көңүлүн буруш болчу. Анткени болсо ден соолук өтө маанилүү нерсе. Ден соолук бул түздөн-түз дарыгердин көңүлү менен, дарыгердин ушул мотивациясы менен байланыштуу. Ушул бейтаптан ар кайсы белекти, ар кайсы ушул акчаны үмүт өткөнү бул туура эмес. Эгерде эмгек акысын жогорку деңгээлде койсо, эч кандай жанагындай коррупциялык схемалар болбойт. Медициналык кызматтын сапаты дагы өтө жогору болот. Ошол способдор бар муну көтөргөнгө. Спорт. Ливерпуль командасынын футболчулары добуш берип, Мохамед Салах жылдын оюнчусу намына татыды. Бул сезондо 31 гол киргизген египеттик чабуулчуга сыйлык кече түнү профессионал футболчулар ассоциациясынын аземинде тапшырылды. Ал добуштар боюнча Кевин Де Брюйне жана Харри Кейнден алдына чыккан. Кече Лондон марафон жарышында 29 жаштагы шеф-повар Мат Кэмпбелл 35 километр чуркап келип кулап түшүп көз жумду. Бул тууралуу жарыштын уюштуруучулары билдирди. Аялдар арасында марафондо кениялык Вивиан Черриот биринчи келди. Эркектер арасында кениялык Элиот Кипчоге жеңди. Ал атаандашы Тола Киттата жана жергиликтүү сүймөнчүк Моу Фарадан ашып, Лондон марафон титулун 3-чү жолу жеңип алды. 6-чы күнү биринчи раундту нокаут менен бүтүргөн мушкер Амир Хан Келл Брук менен мушташат. Амир Хан 2 жыл ичинде биринчи жолу таймашка чыккан Фил Лоу Грекону 40 эле секундада нокаутка кетирди. Хан биринчи орто салмактагы таймашта менин атыма жамынып жүрөт деп рингдин четиндеги Брукту каарыганы, аны менен өтчү таймаш өч алуу мушташы болоруна жем таштады. Жаңылыктар соңунда Австралияда кичинекей кызды сактап калган ит мактоого арзыды. Квинслендте Макс деген ит үйүнөн чыгып кетип, токойдо жоголуп кеткен 3 жашар ымыркай кызды табууга жардам берди. Бир кулагы укпаган, эки көзү көрбөгөн ит кичинекей кызды ээрчип жүрүп кете берген. Туугандары издеп тапкыча ит 16 саат бою жылбай баланын жанында туруптур. Эки өтең аман-эсен табылды. Ит болсо да зээндүү экен. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.